Форум, посвященный Дню психического здоровья. Борбор калада психиатр, психотерапевт жана психологдордун катышуусунда форум өтүүдө. Иш-чара 10 октябрь бүткүл дүйнөлүк психикалык саламаттык күнүнүн алкагында уюштурулду. Анда калкка пандемия маалында көрсөтүлгөн жардамдар, адистердин жетишсиздиги боюнча сунуш пикирлер айтылды. Ошондой эле психикалык саламаттыктын көйгөйлөрү жана жетишкендиктери талкууланды. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун билдирүүсү боюнча дүйнөдө 1,5 миллиондон ашуун адам акыл эс жактан жабыр тартып келет. Адистердин айтымында ар бир адам күнүмдүк турмушта чүнчүгөн абалга дуушар болот. Бул өз кезегинде адамдын ден соолугуна терс таасирин тийгизет. Биринчиден бүгүн бүткүл кыргызстандыктардын бардыгын ошол дүйнөлүк бүгүнкү психикалык ден соолуктун күнү менен куттуктайм. Анткени психикалык ден соолук бул адамдын ден соолугунун эң башкы бөлүгү деп айтсам болот. Анткени биздин ошол психикалык ден соолукка биздин физикалык ден соолугубуз же болбосо жана социалдык туруктуу адамдын абалы дагы ушул психикалык ден соолукка абдан байланыштуу да.